Арбаңыздар, ардактуу мекендештер. Бул каналды ачуума сиздер себепсиздер. Колдоо берип, лайк басып, коммент жазып, мага тоодой илхам берип келесиңер. Бир стакан айран жана унду алдым. 150 грамм сахар жана жумуртка чактым. Аралаштыр ирети менен жуурулушсун. Мына ошентип кекс үчүн даяр болду камыр ханым. Идиштерин майлап чыгып, кашык менен куюп алдым. Эң жөнөкөй рецепт деп жүрөгүңө түйүп алган перзент үчүн таттууларды жасайм десең, кана досум тургун дагы ашканага чуркап баргын. Арткан камыр эми мага керектелет. Бул печенье балдар үчүн таттуу белек. Аз-маз ундан дагы салып ийилеп коюп, катуураак камыр жыбууруп алуу керек. Эми жайып, түрдүүлөнтүп кесип алдым. Листке тизип, жумурткадан үстүнө сүртүп салдым. 20 мүнөт духовкага мейман болуп чыкса, жыты урат бул таттуудан оозго салгын. Перзенттерге бир даярдап бериңиздер. Карантинде тек кетирбей өмүр баркын. Мынакей достор, балдар үчүн аябай сонун даамдуу печенье даяр болду. Тамагыңыздар таттуу болсун. Мына достор, эң жөнөкөй таттуу печеньебиз даяр болду. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Биздин каналга кошулууну унутпаңыздар. Биз менен бирге болуңуздар.